Өзгөн районунун Дөңбулак айыл өкмөтүнө караштуу Бакмал айылынын тургуну суу пайдалануучулар бирикмесине караштуу жерди 49 жылга сатып алган. 300 000 сом насыя алып бак тиккен. Ушул жылдын 24-апрелинде Тамеки айыл чарба кооперативинин жетекчиси ишкердин 117 дана көчөтүн бузуп кеткен. Көчөттөрүңдү талкалап бузуп атат го. Анан кийин барсам, мына экскаватор, чоң экскаватор менен кашааларын талкалап, көчөттөрдү жулуп ыргытып, көрттөп турган көчөттөрдү жулуп ыргытып. Буларга не жазарыл келди мынандай неме турганда, алиги мынандай жогорку соттун токтому турганда. Андан сырткары айдоо жериндеги мал сарай менен кароолкананы да оор техникалар менен бузуп, ордун тегиздеп салышкан. Ишкер бул маселе боюнча прокуратурага жана УКМКга арыз менен кайрылган. Бирок азырынча териштирүү иштери толук бүтө элек. Талаштуу жердин чыры Тамеки кооперативи менен ишкер Карагуловдун ортосунда 15 жылдан бери уланып келет. Тамеки кооперативинин башчысы Момунжанов Мойдунжан менен шуңалга чейин алар үлүш жер, биздин үлүш жерибиз болот деп келген. А биз болсо Өзгөн суу чарба башкармачылыгынын тех условиянын негизинде бул жерден 50 метр суунун жээктери суу чарбасы башкармачылыгынын жери болот деп биз иштетебиз деп талашып келатабыз. Дагы бир маселе жердин толук кандуу ээсимин деген Карагулов ушул күнгө чейин аталган 6 гектар айдоо аянтын тастыктаган өкмөттүн токтомуна толук ээлик кыла албай келет. Айыл чарба министрлигиндеги тиешелүү кызматтар ал токтомго кол коюудан баш тартып келатканын айтат. Биз талаштуу маселеге ачыктык киргизүү үчүн Тамеки кооперативинин башчысы Момунжанов Мойдунжанга байланыштык. Бардык жогорку инстанцияларга жазды, бардык тергөөлөр бул ишини кайтарды, сотто незаконно ээлеп отурасың, ушул соттун жери эмес, Тамеки айыл чарба кооперативинин мүчөлөрүнүн 10 000 адамдын үлүш жери кайрап, айдоо үлүш жерге кирип, сарай салып, анан кийин соттун чечими менен бул бузулган мүчө жер. Бул жерге эч кандай юридический документи жок. Учурда Карагулов 5,9 гектар жерим деген аянттын 1,5 гектарында гана мөмөлүү дарактын көчөттөрү бар. Калган жерлерди үлүш ээлери кайтарып алып, буудай күн карама айдашкан. Карагулов жер меники дейин десе, токтомдо бир адамдын колу жетишпейт. Эки тараптын чечимди жогорку сот биздин тарапка чыгарды деп айтышат. Бекназар Абдыкасымов, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.